Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевга каршы аны статустан ажыратуу үчүн күнөө коюу жөнүндө токтомунда көрсөтүлгөн айыптоолор боюнча төмөнкү корутундуга келдим. Жогорку кеңеш 27 июнда Алмазбек Атамбаевди экс-президенттик макамынан ажыратты. Анда 103 депутат макулдугун берсе, 6 депутат каршы добуш берди. Мен ачык түрүндө өтсүн деген сунушту добушка коем. Добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Макул 103, каршы 6, баары 109, каттал 110 токтом долбоору кабыл алынды. Ошол эле учурда жогорку кеңештин жыйынына көз салып отурган Кой Таш айылындагы Атамбаевдин тарапташтары парламент чыгарган чечимге уудуу боло наразычылыгын билдиришип, депутаттарды кызматтан кетүүсүн талап кылышты. Кыргыз эли деген оң кулагың менен сол кулагың менен бобурек 120 депутатты 6 башка суракка салып ал өзүң. Салгыла суракка. КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү юрист Нурбек Касымбеков экс-президентти макамынан ажыратууда бүгүн алар мыйзам бузганын баса белгилеп, КСДП партиясынын мындан аркы кадамдары кандай боло турганын айтты. Экс-президентти статусун алуу өзү регламент жөнүндө мыйзамда жок эле. Аны киргизиши керек болчу ошол мыйзамга. Маселени негизинен чечиш үчүн, караш үчүн кеминде 10 күн 20 күндөн узак эмес мезгилге кароо күнүн белгилеш керек эле да. Регламент жөнүндө мыйзамды бузушту, ошол 136-беренени. Биздин кадамыбыз эмне болот? Биз мыйзам бузулганын мына айтып атабыз. Мыйзам бузулганын эл билип атат, көрүп атат. Ал эми депутаттар чоң жоопкерчиликти мойнуна алышты. Бүт талаптар мыйзам чегинде аткарылды. Калганын тергөө аныктайт деп депутаттардын арасында абройлуу юрист Мыктыбек Абдылдаев билдирди. Мен да ошол Кыргызстандын жараны катары, мен да бул маселени абдан жооптуу экенин түшүнүп турам. Ошондуктан буга абдан жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Депутаттар өзлөрүнүн саясий, анан кийин өзүнүн баягы корутундусунда айтышты. Да, депутаттар ал киши президент болуп иштеп турганда ушундай кылмыштын составы бар, кемчиликтерди кетирди деп. Аны башка прокурор өзүнүн корутундусуна тактап берди. Эми калган иштин баары тең прокурордун өзүнүн колунда. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев мыйзам чегинде берилген кепилдиктеринен ажырагандан кийин ага кылмыш ишин козгоого жана суракка чакырууга бүгүндөн баштап жол берилет.